رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان. Кейде адам көңіл айланып, шуны көп ажырата албайды. Адам көңіл айланып құсышыңыз мүмкін. Же болбосо көңіл айланған кезде қолыңызды салып құсышыңыз мүмкін. Екеуінің айырмасы бар. Өзі көңіліңіз айланып, тоқтатайын десеңіз де болбай құссаңыз, 1 литр құссаңыз да оғыз ашылбайды. Егер де қолды салып тұрғаннан құса тұрған болсаңыз, анда бүтті оғыз ашылады. Екеуінің айырмасы бар. Өзі келген болса, жолда кетіп отырсыз, машина айдап кетіп отырсыз, артта кетіп отырсыз, біреу қызықты айдасы мүмкін машинаны, жақа-жақа. Же тұра емес тамақтанып алған болуы мүмкін. Ошо кезде анан кейін көңіл айланып құсқан болсаңыз, еш нәрсе болбайды. Егер де қолды салып құсып үйре тұрған болсаңыз, анда оғыз ашылып қалады. Бұл учурда егер де кимде-ким атайлап жесе, атайлап ичсе, анан атайлап аялы менен мамиле кылган болсо, ушуларга эмне болот? Кафарат. Кафарат деп болот, штраф. Орозосун кармоо милдет болот. Штраф орозосу ушундай чатак 60 күн. Орозону токтоосуз 1 күнүн дагы бузбастан татнака кылып аткарыш керек. 60 күн орозону кармап атасыз. 60-чы күнгө келдиңиз. Анан асыр болду. Шамга бир 15-20 мүнөт эле калды. Birden olup жаңылып, оғызды ашып алдыңыз. Атайын эле. Бүтті, өлді. Лента кайра артқа кетет, үчөчүк. Бүтті. Кайра 60 күн кармашыңыз керек. Бузуп алган күнүңүздү өзүнчө 1 күн кармайсыз. Ал өзүнчө. Ошо менен 61 болот. Ошо үчүн орозо кармаган адам эмне кылат экен? Мүмкүн болушунча этияттайт. Эгер унутуп мамиле кылып алган болсо эмне болот десем, анда айла жок. Унутпаш керек эми. Бериле керек го. Бирок жашоо экен, кээде болуп калат. Баягы талада чочко өлүп жатса, ошон жесе болобу деген суроолор көп го эл арасында. Өлүп калбаш үчүн жесе болот экен деп. Эми чочкодон башка жаныбар өлбөш керек да, жалаң гана чочко өлүш керек. Анан ушуну мен издедим атайын фатва китептерден. Аль-Фатхур Рахмани деген фатва китеп бар, Ханафи мазхабында. Ошо китептен карасаң, ушул маселе бар экен. Талаға кетіп атасыз, ашығы менен жооп бериптир. Баягы денеме суук тийсе, шыбанамда деп спирт жасап алган сый, суу куюп. Арактан башка эчтеке жок. Мисалы сүрөтү да ушун. Ошондон кичине сууса өлүп калбайын деп, оозуңузду суулап кете бересиз. Же болбосо чочконун эти болсо дагы өлүп калбайын деп, айтар, талада кетип атасыз, Казакстан чөлүнө окшогон бир чөлдө. Акыры кичинеден жеп коюп кете берет экенсиз. Тойо жеп эмес, жүрбөй калбайын деп, жүргөнгө бир кичине денеме кубат болсун деп, аздан өлүп калбайын деп, не кылат экен, адам жесе болот экен. Анан жанагы сүрөт. Бийик текчеде Куран турат дейт. Бир нерсе турат дейт, тамак аш. Жаныңызда Куран турат дейт. Куранды коюп чыкса болобу болбой деген суроо мурун мода болчу ушул. Сайыз ажыраганда аксакалдардын жанында отурөсүң да чоң атам дейт ошол. Ушул суроолор бири-бирине ырыт коюп, кара, эмне дейт ушу китепте деп бири-бирине суроо берип отурөбүз. Анан көрсөм мунун деле жообу бар экен. Ошо Аль-Фатхур Рахмани китепте айтыптыр. Айла жок, өлүп калбайын деп Курандарды жыясың, ошонун үстүн басып секирсең да жетпесең дейт. Айла жок, китептерин баарын жийип барып, тепкич кылып чыгып барып, ошо наныңды жеп, аздан анан шаты-паты жасап аласың андан кийин. Бірден кийинкиде чыкпаган аракет кыласың. Бирок адамдын рухун, жанын Кудай Таала эмне кылыптыр, ушунчалык барктап, бийиктетип коюптур. Эми ал жерде ушинтип тебелей берсең болот, баса берсең болот деген сөз эмес. Жаныңызды аман алып калуу максатында гана бул. Башка жол жок. Ушундай болот экен. Ramazan ya Ramazan Ramazan ya